Күн менен булуттун кармашы. Жаз мезгили болчу. Адаттагыдай эле таң эрте ойгонгон күн нурун чачып, 2-3 күндөн бери жер шарын кыдырган жокмун. Кой, бүгүн кыдырбасам болбос. Эл, жан-жаныбарлар, бактарактар мени күтүп калышса керек, деп шашып жөнөйт. Бир аз жүргөндөн кийин эле кайдан жайдан сур булут пайда болуп, «Эй, күн, жол болсун. Шашып кайда жөнөдүң?» дейт жолун туруп. 2-3 күндөн бери жер шарын кыдыра элекмин. Барып келейинчи? Сур булут, бир аз жыла турасыңбы? Өтүп кетейин. Аябай шашып жаттым эле, деп суранат. Дагы эмне дейсиң? Башка жактан өтө бербейсиңби? Деп жөн жооп бербей ороңдойт сур булут. Өзүң билесиң да, мага башка жол менен жүрүүгө болбойт. Мен ушул жол менен гана жүрө алам. Башка жолго салсам, өз жолумдан чыгып кетем. А сен каалаган жолуң менен жүрө аласың. Тиги жакта орун кенен эле турат го. Бир аз жылып койчу, Сураныч. Жок, мен эч жака жылбайм, деп сур булут көгөрүп туруп алат. Ай, ушунчалык да көкпетсиңби? Деп күн айласын таппай ыйлап жиберет. Күн менен сур булут ушинтип жол талашып турганда, алардын жанынан шуулдап шамал өтүп калат. Шамал күндүн ыйлап жатканын көрүп: «Ай, күн, эмне ыйлап жатасың? Сени жердеги жандыктардын баары чыдамсыздык менен күтүп жатышпайбы?» дейт. Ошондо күн ага болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Каарданган шамал: «Ошондой дечи, азыр анын айласын табам», деп тартипсиз сур булутту капталынан сүрүп четке чыгарат. Жолу ачылганына сүйүнгөн күн шамалга рахматын айтып, шашкан боюнча жерге жол тартат. Күн чыкканда жан-жаныбарлардын баары сүйүнүп жыргап калышат.